Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, колдоп кетиңиздер. Бөтөн жерде, айрыкча Россияда жүргөн мигранттар үчүн жакшы, сүйүнүчтүү кабар менен сиздерди тааныштырып кетели. Эмгек миграциясынан кайткан кыргызстандык мекендештерди ишке орнотуу боюнча жүрүп жаткан саясат боюнча сиздерге айта кетели. Быйыл Кыргызстанда 250 миңге жакын жумуш орун түзүлөт. Бул жөнүндө Эмгек министринин орун басары Бакыт Дарманкул уулу билдирди. Мунун ичинен 38 миң жумуш орун Эмгек министрлиги түзөт. Завод, мектеп, бала бакча жана башка ишканалар ачылууда деп билдирди ал пресс-борбордо. Ар бир миграцияда жүргөн биздин мекендештер мекенге келип, жумуш кылып, ушул жерде жүрүүсүнү насип этсин деп бирден жакшы сөз жазып, класс басып кетиңиз. Андан сырткары Кыргызстанда өлкөгө кайтып келип бизнеске акча салуу боюнча мигранттарга ошончо суммада каражат берүү каралган. Мекенин 1+1 программасы сынамак иретинде ишке кирди. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Эркин Каримов билдирди. Каримовдун айтымында долбоор толугу менен 2025 жылы иштей баштайт. Мында мекенине кайтып келген мигрантты бизнеске канча акча салса, ошончо суммадагы каражат алуусу каралган. Программага так бизнес долбоорлорду барлар гана катыша алат, деди Адис. Ушул тапта грантты 21 киши алганы айтылды. Демек, мекенге кайтып келген мигрант бизнеске канча акча короткон болсо, ошончо каражатты мамлекет аркылуу грант катары алса болот экенин белгилеп кетти. Ушул маалыматтар менен сөзсүз бөлүшүп коюңуздар. Мекенге кайтып келип бизнес кылам деген биздин мекендештерге жардам болсун. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Мекендештерге дагы бир жагымдуу кабар. Россиянын бир нече шаарында Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлчүлүктөрү ишке кирди. Таалайбек Төлөгөнов, Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин Санкт-Петербург шаарындагы өкүлү, Нурдин Жороев Екатеринбургда, Эрнест Асанов болсо Новосибирск шаарындагы өкүлү болду. Кылычбек Жолдошов Кыргызстан ички иштер министрлигинин Россиядагы Москвада кеңсесинин өкүлү болуп дайындалды. Жакшы кабар туугандар. Жумуш издеген мекендештерге таркатып коюңуз. Сиздерди тигүү цехине жумушка чакырабыз. Айлык маяна 100 миң рубльдан жогору. Айлык ар жумада берилет. Жумуш официальный, трудовой договор берилет. Жатакана бекер, регистрация бекер. Дареги Ивановская область, улица Фабричный проезд, дом 5. Байланыш номери 8926 551 40 40. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңыдан келген биздин мекендештерге 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан кайрылыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.